Хошал Гүен алыскы Түркиянын Ван аймагынан бери Чолпон Атага 2-эл аралык алтын томпой мелдешине команда менен келишкен. Оюн жыйынтыкталгандан кийин Атайын Манас Ордо комплексине зыярат кылууга Талас чергесине кайрылган. Манас атабыздын күмөзүгө музейине келип, мелдешке келген жаштарыбыз менен келип, буларды көрүп, кубанып отурабыз. Менин чоң атам, чоң энем Алайда төрөлгөн. Атам энем олар Оганстанда төрөлгөн. Биз Оганстанда şu 20-30 yıllarından 78'e çeyim 70 yıl kalgan. Men atam Oğanistan'da törelgömüz. Anam biz Pakistan'a ötüp, anam bir 4 yıldan keyin biz Türkiye bizden alıp gelip 1982'den beri Türkiye'nin Van nimesinin Van'dan Eriştegen rayonu var. Şu anda Ulupamir dep biz kurulgan aylıgat bergen. Şu anda yaşayız. Түркиядагы кыргыздар Ван аймагында жашап, бирок бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тилин, маданиятын жоготпой алып жүрүшөт. Бирок улам өсүп келе жаткан муунда тилдик өзгөчөлүк байкалып жаткандыктан бизге Кыргызстандан кыргыз тилин үйрөткөн мугалим керек дешет. Мамлекет тарапынан бизге гана мындай мугалим жардамы bir zaman keldi. Azdan 20 yıldan beri mi kelelek hazır. Hazır hem bizim baldarımız mınday tilini unutup ketip barajat. Saltlarımızda da unutup ketip barajat. Nimne degende biz özümüzdün aksakaldarımız, bilgen kişiler dünyadan katış olğandan hem savile jaştar kaldıçı. O jaştar kalgandan tuğralı hem saltlarımız, tilimizde de narkımızda da unutup ketip barajatabız. Onun şunun tuğralı biz her daim gana hat yazıp jatabız. Bizge mana şunday tuğralı muğalimler jübersiңер. Bizge şulardı үйröstülür, tildi, okunu, жазуну dep gana şunan biz gana bir hat gana bergenbiz. Emi Xuda buyursa mana şu bir jildin içinde bolot degen bir neme var, habar var. O şonu gana kütüp gana turabız yani. Kütüp turabız hem kelet. Ар бир сырттан келген конокту Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин кызматкерлери жылуу маанай, мыкты тейлөө менен тосуп алышат. Музей кызматкерлери айрыкча сырттан келген туристтерге кубанычта. Конокторго сөзсүз түрдө биринчиден мамиле, экинчиден ошол келген конокторго баяндамачыларыбыз бар. Ошо баяндамачыларыбыз ар бир келген топко, группага чогултуп баяндамаларын жазышат. Манас эпосу боюнча маалымат беришет, жана да Манас эпосун изилдөө боюнча маалымат беришет. Келген конокторубузга биздин этнографиялык музейибиз бар, 2-кабатта кийин ачылган жаңы музей. Ал жерде өзүбүздүн кызматкерлердин күчү менен табылган табылгалар жана элдик мураскерлерден табылган табылгалар көбүн эсе ошол Ак Дөбө шаарчасынан жана эски шаар калдыктарынан табылган кумара, карапа идиштер бар. Ошолорду тааныштыруу максатында этнографиялык музейибиз бар. Ошол жакка кирип турушат. Соңунда келген меймандарга кыргыз элинин көнөрбөс мурасы болгон Манас эпосундагы каармандар тааныштырылып, улуу баян айтылды. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району. Өтө сулуу жер экен.